эркектер үйлөнгөндө бул табиятында ушундай. Ошол аялды бактылуу кылайын деп аябай ошол максатта аябай үйлөнөт. Анан стратегия кылат, бирдемке алып берейин деп ушундай аябай баягы келинчегини бактылуу кылайын дейт да. Бирок ал эркек тажрыйбасы болбогон үчүн келинчегине подарка алам дейт дагы, үтүк алат же пылесос алат. Бул нерсе аял үчүн туура эмес нерсе болот да. Анткени аялга подарка өзүнө таандык болуш керек. А эркек эмне кылат? Логикасына жараша баягында акчасы да аз болсо үтүк алсак два в одном. Экөө бир арада. Подарка болуп атат абарда, мише биздин үйдөгү кийимдерди үтүктөйт деп. Бул нерсе эркектин ал нерсени билбестигинен келет. Ошондой билбей туура эмес нерсе алып койгондон кийин анда келинчеги эмне кылат? Келинчеги уже түшүндүрбөйт, сразу оценка берип коет да. Анткени бул болмок беле мындай деп аябай урушуп койгондон кийин же аябай мындай отзыв жаман болгондон кийин жанакы эркек баягы тили күйүп калат. Ысык сүткө дегендейчи. Анан айранды үйлөп ичет атпайбы? Ал дегенсиз эмкиде албай калат. Эме кылып калат. Ошондон кийин анан мен жолдошум алып бербейт мындай деген башта бир аз тили күйүп калган үчүн ушундай. Кээ бир ситуациялар ушундай да.